урматтуу төраға, сизге бүгін аябагандай оор, тарыхый, мамлекеттүүлүккө түздөн түз таасир бере турган, чечим кабыл ала турган убакыт келди. Сиздин чечимиңизден адилеттүүлүк маселеси, мыйзамдуулук маселеси же өйдө көтөрүлөт, же болбосо мурда болуп келгенде эле мыйзамдуулук менен адилеттүүлүк маселеси тебелиндиде кала берет. Мен түшүнөм, бул аябагандай оор чечим, сиз үчүн дагы оор, прокурорлор үчүн дагы оор, себеби аябагандай көп адамдар, аябагандай көп саясий процесстер, аябагандай көп окуялар силерге басым кылып турат. Бирок кантсе дагы мыйзам боюнча дагы сизге ушул тагдыр туш келген экен, сиз ушул жүктү көтөрүшкө сизге туура келет. Мен дагы Фарид Ниязовдой эле ойлойм, сизде ушул жалгыздан жалгыз адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгарат болуш керек деп. Сөзүмдүн акыркы сөз катарында мен эки маселеге дагы токтолгум келет, иш боюнча. Эки планга. Бул бийликтин планы жана биздин план боюнча. Айыптоо, тергөө, бизди бийликти күч менен басып алабыз дегенде, буларда өзгөчө Атамбаевда жана Атамбаев менен кошо бизге дагы бүгүн 10 жыл сурап аткандан кийин бизде бийликти басып алуу планы болгон деп негизги күнөөлөрдүн бири катарында биздин планыбыздын бар экенин кылмыш иште айыптоодо урматтуу судья айтып кетишти. Сиз уктуңуз аны. План захвата власти бул кайсы гана учурда болбосун бүткөн кылмыш болуп эсептелет. Эгерде саясатчылар болобу, же бир кайсы бир адамдар болобу, эгерде бийликти басып алабыз деп сүйлөшүшкөн болуп атса, кандайдыр бир акчаларды таратып атса, же болбосо адамдарды уюштуруп атса, курал жарак алып атса, анда аны укук коргоо органдары ошол момент кармап, кылмышты ошол момент токтотушу керек. Мисалы, мынакей кечээ күнү Тилекмат Күрөңовду бийликти басып алууга чакырык жасап атат деп, эки адамды, бир аял менен бир эркекти, андан кийин мурда күнү Рита Карасартованы мына ушул жол менен камашты. Планы бар булардын, булар сүйлөшүп аткан деген маалымат түшөр менен ошол жанагы бир аял менен бир эркекти камап атышат. Бул кылмышка тиешелүү деп атат, бул пример катарында айтып атам. Эмне үчүн, урматтуу судья, айыптоолор айтып атат, булардын планы болгон деп. Эгерде Атамбаевда менде план болгон болсо, эмне үчүн ошол убакта тергөө, мен кайра айтып келаткан УКМКнын Ички иштер министрлигинин толгонтук агентурасы бар. Оперативдик кызматкерлери бар. Эмне үчүн ошол кылмышты убагында токтотушкан эмес? Эмне үчүн 7 августты күтүп отурушкан? Бул айыптоонун бизге коюп аткан, Атамбаевда, менде жана Фарид Ниязовда бийликти басып алуу планы болгон деген аргументинин, айыбынын болбогон, далилсиз жон гана айыптоого жазып койгондугунун далили болуп эсептелет. Анткени алар кылмышты таба алган эмес. Жон гана жазып койду, урматтуу судья. Бул аргументти, бул юридикалык аргументти эске алып коюңуз деп өтүнөм сизден. Экинчи, эми Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаевдин планы жөнүндө айткым келет. Бизде эч кандай план жок экенин мен азыр сиздерге далилдеп бердим. Эгерде бизде план болгондо 7 августка чейин эмес эле, июлда, августтун башында укук коргоо органдары азыркы баардыгын кармап аткандай эле бизди да кармап алыш керек болчу. Бирок ал иш болгон эмес. Бизге планы бар деген сөз бул жалган жана болбогон сөз болуп эсептелет. Эми Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаевдин кандай пландары болгон? Акыркы сөздө буга биз сөзсүз түрдө токтолушубуз керек. Анткени Кой таш маселеси бул тарыхый окуя. Бул 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин
50 жылдан кийин дагы иликтенип, изилденип, адилеттүүлүк табыла турган маселе. Эгерде бүгүн сиз актасаңыз, урматтуу судья, биз албетте акталабыз. Эгерде сиз актабасаңыз, мен абсолюттук түрдө ишенем. Эртең болобу, бүрсү күнү болобу, наркы күнү болобу, биз сөзсүз түрдө акталабыз. Чыныгы күнөөлүүлөр Сооронбай Жээнбеков, Орозбек Опунбаев, мен башка кишилердин фамилияларын айтпай эле коеюн. Чыныгы күнөөлүүлөр, алар эртели кеч кылмыш жоопкерчилигине тартылып, өздөрүнүн жазасын алат. Эми алардын планы боюнча, урматтуу судья, мен ойлойм, Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаев алдын ала эч кимге айтпай жашыруун өздөрү план түзүшкөндө, бул операцияны атайлап жасап, атайлап ызы чуу уюштуруп, атайлап башаламандык кылып, атайлап курал колдонуп, ошол процесстин убагында Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаевдин негизги максаты Атамбаевди өлтүрүү болгон. Анткени алар билишкен, Атамбаев саясий оппонент катарында, мурдагы президент катарында Сооронбай Жээнбековго иштегенге кайра-кайра сындап атып, мүмкүнчүлүк бербесин түшүнүшкөн. Ошондуктан Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаевдин негизги максаты шылтоо жолу менен ызы чуунун учурунда Атамбаевди атып өлтүрүү болушкан максаттары. Эмне үчүн мен мындай жыйынтыкка келип атам? Эми далилдерди айтып берейин. Биринчиси, эмне үчүн Ички иштер министрлигинин кылмыш ишине Ички иштер министрлигинин өзүнүн атайын кызматы турса, 20 миңден ашык милиция кызматкерлери турса, ишенбестен, өздөрүнө ишенимдүү болгон ошол убактагы Альфанын кызматкерлерине өткөрүп берип, Альфанын кызматкерлерин Койташка жөнөтүп атат. Бул биринчи далил. Альфанын кызматкерлери Атамбаевдин үйүнө бул маселеге, бул кылмыш ишине аралашууга укуктуктагы база, логикалыктагы негиз жок болчу. Бул биринчи аргумент. Экинчи аргумент. Эмне үчүн Альфага, эгерде Атамбаевди алып келүү гана максаты боло турган болсо, боевой автоматтар, боевой патрондор берилген. Үчүнчү аргумент, эмне үчүн Альфага барганда эле ызы чуу чыгарыш үчүн резиналык октор менен ата турган алдагы боевой мылтыктар болуп эсептелет экен, боевой мылтыктар берилген. Бул 3 аргумент. Төртүнчүсү, Атамбаевдин үйүн мен айтып кеттим, узундугу bir 150 метрге барабар. Атамбаевди кармап кетүү Альфанын кызматкерлери үчүн, оперативдик кызматкерлери үчүн, ошол жерде жүргөн агентуралык УКМКнын жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери үчүн эч кандай кыйынчылык жараткан эмес. Атамбаевди кармап кетүү бул аябагандай жеңил иш болгон алар үчүн. Бирок Атамбаевди алар кармашкан жок. Алар кирип туруп эле чак-чалакай түшүрүп, ызы чуу кылып, элдин бардыгын атып киришти. Бул 4-нчү аргументим болуп эсептелет. 5-нчи аргумент. Мен буга чейин дагы пренияда айттым. Эмне үчүн Альфанын кызматкерлери ар бир билсе дагы операция ишке ашпай атат, чатак чыгып кетти, ызы чуу болуп атат деп карап туруп билип турса дагы башка жартысына окшоп качып кетпестен Атамбаевдин үйүнө оборонаға киргиле деген жетекчилердин командасы болгон. Ошол жетекчилердин командасы менен Атамбаевдин үйүнө оборонаға кирген. Оборонаға киргиле деген менин оюмча ошол ичине кирип аткандардын арасында же болбосо жашыруун булардын атайы Атамбаевди өлтүрө турган адамдары болгон. Атамбаевди ошол жерден таап, ичинен оборонаға киргендер страховка кылып туруп, граждандык формадагы бирөө жарымдар Атамбаевди атып, өлтүрүп, анан чыгып кетиш керек болчу. Бул ошол максат менен оборонаға киришкен ошол жака. Бул менин 5-нчи аргументим. 6-нчы аргумент. Эмне үчүн 6 кызматкерди Кайра Кайсыра Асел Кодуранова, Канат Сагынбаев
алып кеткиле деп ички иштер министрлигине УКМКга телефон чалса болбой алып кетишкен эмес. Анткени буларга жанагы мен айткандай эле башаламан уюштуруу, ызы чуу кылуу Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаевдин атайын мурдагы жашыруун даярдаган программасынын планынын аягы болгон. Ошондуктан алып кетпей ызы чуу болсун, провокация болсун деген максаттарын ишке ашырыш үчүн аларды калтырып, акырында бизди заложник кармаган деген статьяга алып келип такашып атат. Бул Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаевдин 7 августтагы атайлап уюштурган ызы чуу чыгарып Атамбаевди өлтүрүү планын мен мына ушул бүгүн акыркы сөз катарында тарых үчүн кийинки мүмкүнсүз адилетсиз чечим чыгарып кое турган болсоңуз соттор үчүн, кийинки прокурорлор үчүн, кийинки тергөө үчүн калсын деп, урматтуу биздин келечектеги урпактарыбыз, мен атайлап ушуну айтып кеттим, мына баарыңар жазып атасыңар. Бул эртели кеч сөзсүз түрдө иликтенет. Бул баары бир эртели кеч аягына чыгат. Урматтуу судья, ушул менин аргументтерим дагы туура көрсөңүз албетте эске алып, биздин ак экенибизди, биздин адилеттүү, туура чечим кылганыбызды, колубуздан келишинче мен болобу, башкалар болобу, Альфанын кызматкерлерин өлтүртпөй, сабатпай, бардыгын алып чыгып, милиция менен ошол жердеги баш ийбеген талпага орточу болуп, чатак чыгарбай кармап турганыбыздын бардыгы биздин видеодо жазылып турат. Сиз өзүңүз бардыгын көрдүңүз. Ошонун бардыгын эске алып, мен ойлойм, кой таш боюнча 10-11 жыл суралып аткан адамдардын бардыгын актайсыз деген үмүтүм бар. Үмүтүм бар албетте. Бирок көп жыл саясатта жүргөн адам катарында албетте мен жамандыкка дагы, оорчулукка дагы даяр экенимди айткым келет. Сөзүмдүн аягында эми сот адилеттүүлүгү боюнча, урматтуу судья, Кыргызстанда 30 жылдан бери сот адилеттүүлүгү аябаганда актуалдуу болуп келет. Тилекке каршы Кыргыз сотунда бүгүнкү күндө биздин иликтөөлөр, изилдөөлөр боюнча 2% актоо чечими чыгат экен. Кыргызстанда 100% 100 адам 100 уголовный иш кылмыш боло турган болсо, ошонун 2 ишинде актоо чечими чыгат экен. Ошол актоо чечиминин ичинде дагы чыккандын ичинде көпчүлүк бөлүгү негизинен мамлекеттик кызматчыларга, укук коргоо органдарына бажыда иштеген адамдарга чыгат экен. Ал эми саясий оппоненттерге, жарандык активисттерге, журналисттерге, же болбосо жөнөкөй адамдарга актоо чечиминин чыгышы аябагандай оор, же болбосо жок кесе болуп эсептелет экен. Мен ойлойм, сот адилеттүүлүгү бул бир эле бизге эмес, баарыбызга маанилүү. Анткени бүгүн соттун адилеттүүлүгүн, мыйзамдуулугун биз күтүп атсак, эртең балким силер күтүп каласыңар. Анткени мурдагы бийликте отурган президенттер да ошентип ойлочу. Биз сот адилеттүүлүгүн орноттук, бардыгы жакшы деп. Бирок алар кеткенден кийин карасак, ар бир келген президент, ар бир келген бийлик ошол сотко, ошол укук коргоо органдарына, ошол прокурорлорго эле кор болуп, кайрадан сот адилеттүүлүгүн таба албай калган. Ошондуктан мен сизден суранам, сот адилеттүүлүгүн 2% эмес, жок дегенде 2,1%га көтөрө турган бүгүн сиздин мүмкүнчүлүгүңүз, шартыңыз бар, урматтуу судья. Сөзүмдүн акырында, эгерде биз Кыргызстан Борбордук Азияда бир жакшы мамлекет болобуз десек, дагы айланып келип ушул сот адилеттүүлүгүнө, мыйзамдуулукка, мыйзам үстөмдүүлүгүнө көңүл бурушка туура келет экен. Анткени Борбордук Азияда биз аябагандай башкаларга салыштырмалуу аябагандай жакыр артта калган мамлекеттердин бирибиз. Бирок эгерде биз сот адилеттүүлүгүн Кыргызстанда жакшы кыла турган болсок, өнүктүрө турган болсок, мыйзамдуу чечимдер көбүрөөк чыга турган болсо, анда биз алардан бир топ өскөнгө, экономикалык жактан, саясий жактан, гуманитардык жактан, өнүгүү жагынан анда бизде мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан биз бир эле баягы өзүбүздүн гана адилеттүүлүк маселеси эмес, жок дегенде ушул Борбордук Азиядагы бир жакшы мамлекеттердин бири болобуз деген катарында максатыбыз менен ушул биринчи кадам катарында, же болбосо көп көрүнүштөрдүн бири катарында сөзсүз түрдө ушул кой таш боюнча соттолуп аткандар акталып, ал эми азыркы күндө сыртта ошол иштин бардыгын жасап, провокациянын бардыгын жасап, кылмыштын бардыгын жасап отургандар, алар жоопкерчиликке тартылышы керек. Урматтуу судья, сизден суранам, албетте оор, бирок
сиз адилеттүү мыйзамдуу чечим чыгарат деген үмүтүм бар.